УКМКнын укмуштууда имараттары Ташиевдин келиши менен кандай өзгөрүүлөр болду? Жыл башынан бери республиканын аймагында кеминде 5 УКМКнын имараты курулган. 30 августта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Сузак райондук бөлүмүнүн кызматкерлери жаңы имараттуу болду. Жаңы жумуш жайында атайын кызмат тийиштүү кызматтык милдеттерин аткарышы үчүн бардык шарттары бар. Салтанаттуу иш-чара УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, УКМКнын өздүк курамы президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаевдин катышуусунда өткөн. Атайын кызматтын башчысы Ташиев өз сөзүндө тартип сакчыларына шарт түзүү иштери уланып, жакынкы арада УКМКнын дагы бир нече облустук башкармалыктары жаңы имараттарга көчүрүлөрүн билдирген. Керектүү жумуштук шарттарды түзүп берүү менен катар коопсуздук комитетине коюлган кызматтык милдеттерди аткарууну талап кылууда күчөтүлгөнүн баса белгиледи. Райондук бөлүмдүн кызматкерлери буга чейин эскилиги жеткен ыңгайсыз имаратта иштеп келишкен. Жалал Абад шаарында да УКМКнын облустук башкармалыгынын имараты жана кызматкерлер үчүн кызматтык үйлөр курулуп жатат. 12 сентябрда Нокен районунда УКМКнын жаңы имаратынын ачылышы болгон. Аземге атайын кызматтын ардагерлери, аймактагы өздүк курам жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышкан. 25 сентябрда Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын Алай райондук бөлүмчөсүндө курулган жаңы имараттын ачылыш аземи болду. Ага комитеттин аймактагы өздүк курамы жана жетекчилиги, атайын кызматтын ардагерлери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышкан. Ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн Камчыбек Ташиев мындан арыда өлкөнүн аймактарындагы атайын кызматтын бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоо аракети активдүү улантылаарын белгиледи. Ал айрыкча коррупцияга уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүгө, чек ара коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айткан. Иш-чарада 2008 жылы Алай райондук администрациясы тарабынан кабыл алынып, бирок аткарылбай калганын айткан район акими Каныбек Аппасов Камчыбек Ташиевке Алай районунун ардактуу атуулу наамын ыйгарган. 10 ноябрда УКМКнын Жалал Абад облустук башкармалыгынын Кара Көл шаардык бөлүмчөсүнүн жаңы имаратынын ачылышы болду. Анда кызматкерлер үчүн зарыл болгон бардык техникалык жабдыктар жана шарттар бар. Эс алуу бөлмөсү, мончо, унаа токтотуу жайы дагы каралган. 19 ноябрда УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын Өзгөн райондук бөлүмүнүн жаңы имараты курулуп пайдаланууга берилди. УКМКнын басма сөз кызматы имарат кызматкерлери үчүн бардык керектүү заманбап жабдуулар менен жабдылганын жана иштөө шарттары да талапка жооп берерин белгиледи. Булак турмуш чекитке эже. Президент Садыр Жапаров UFC боюнча дүйнө чемпиону Валентина Шевченко менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 22 ноябрда кече Кыргызстанга келген мушкерлердин абсолюттук чемпионатынын аралаш таймаш боюнча дүйнө чемпиону Валентина Шевченко менен жолугушту. Мамлекет башчысы спортчуну жылуу кабыл алып, Валентина Шевченкону 6-жолу жеңил салмак боюнча UFC чемпиону наамын коргоп калышы менен куттуктады. Садыр Жапаров чемпиондун ата-энесине жана машыктыруучусуна спортчуларды даярдоодогу жогорку чеберчилиги, алардын жеңишке карата болгон эрки жана эң жогорку натыйжаларга жетишкендиктери үчүн ыраазычылык билдирди. Сиздер ийгиликтер, талыкпаган эмгегиңиздер менен Кыргызстанды даңазалап келесиздер. Ал эми мамлекет өз кезегинде спортко, спортчуларга, машыктыруучуларга жана ошондой эле келечектеги улуу спортчуларды тарбиялап чоңойткон ата-энелерге көңүл бурууга милдеттүү. Биз мындан арыда спорт менен машыгууну каалаган жарандарыбызга шарт түзүп берүү үчүн бардык күч-аракетибизди жумшайбыз, деп белгиледи президент. Валентина Шевченко мамлекет башчысына жана бардык кыргызстандыктарга көрсөткөн колдоосу жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, өз үйү Кыргызстанга кайтып келгенине кубанычта экенин билдирди. Баарлаш учурунда ал Лас-Вегаста өткөн UFC 266 турнириндеги кезектеги жеңишинен кийин Садыр Жапаровдун жеке өзү телефон чалып куттуктаганына абдан кубанганын баса белгиледи. Валентина Шевченко бул спорт үчүн мындан да көп жана мыкты иштөөгө чоң мотивация берерин кошумчалады. Ал эми жердештеринин колдоосун дайым сезип турарын жана алардын колдоосу дагы дем берип, жеңишке болгон ишенимин арттырарын билдирди.
Президент Садыр Жапаров Валентинанын Кыргызстанга келиши бардык кыргызстандыктар үчүн кубанычтуу окуя экенин, себеби бүтүндөй өлкө анын ийгиликке жетишин каалап, анын спорттук жетишкендиктерин колдой турганын белгиледи. Ал спортчу Валентина Шевченкога мындан ары да ийгиликтерди, бекем ден соолук жана бакубатчылык каалады. Мамлекет башчысы ага 1 миллион сомдук сертификат, ошондой эле анын машыктыруучусу Павел Федотов менен апасы Елена Шевченкога эстеликке белектерди тапшырды. Өз кезегинде Валентина Шевченко президент Садыр Жапаровго кепка, футболка, ошондой эле ал үстүбүздөгү жылдын сентябрында Лас-Вегастагы UFC 266 беттешинде чемпиондук наамын 6-жолу коргогон өзүнүн мушкерлик мээлейин белек кылды. Валентина Шевченко 60 жашта деле турмушка чыкса болот. UFC чемпиону Валентина Шевченко жеке жашоосу тууралуу берилген суроого жооп берди. Кыргызстандык мушкер учурда Бишкек шаарында маалымат жыйын өткөрүүдө. Журналист андан буга чейин 40 жашта деле турмушка чыкса болоорун айткансыз. Дагы деле ошондой позицияны карманасызбы? Үй бүлө куруп балалуу болууну качанкыга пландадыңыз деп сураган. Жеке жашоо бул ар бир адамдын көз каранды. Максат коюш керек. Эгер кыздар 21 жашында турмушка чыгууну максат койсо, ал өзүнүн чечими. Ал эми 40 жаш эле эмес, 60 жашта деле турмушка чыкса болот деп айтат элем, деди Шевченко. Ошондой эле ал карьерасын мындан ары да токтоосуз уланта берерин кошумчалады. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Калифорнияда доллар жаады. АКШнын Калифорния штатындагы трассада накталай акча ташыган жүк ташуучу унаанын эшиги ачылып, акча салынган баштыктар түшүп кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, жолго $1 $20 чейинки купюралар түшкөн. Айдоочулар токтоп, акча чогултушуп, унаа жолдогу кыймыл токтогон. Элди тынчтандырууга аракет кылган полиция кызматкерлери бир нече адамды камакка алууга аргасыз болушкан. Чачылган акчаны алгандардын айрымдары кайра кайтарышкан. Полиция кызматы жолдон акча алып, кайра бербегендерди тез арада кайтарууга чакырды. Болбосо аларга расмий айып пул салынат. Булак Ком, Чекит Пресс. Төрт кулактуу мышык интернет колдонуучулардын көңүлүн бурууда. Туркиянын Анкара шаарында төрт кулагы менен туулган мышык социалдык тармакты багындырууда. Жаныбарга генетикалык өзгөчөлүгү тоскоолдук жаратпастан, тескерисинче жылуу пикир чогултуп жатканын National Geographic жазды. 4 айлык мышыкты багып алгандар Меда саттуу каймана ат берген. Instagram социалдык тармагында анын атынан баракча ачылып, 48 000 киши катталган. Колдонуучулар ага жылуу сөздөрдү калтырууда. Мышыктын ээси ал бир аз чоңойгондо генетикалык изилдөөдөн өткөрүп, ашыкча кулактары ден соолугуна кандай таасир этерин билүүнү пландап жатканын айткан. Бирок мышык багылган үйдүн кожойкеси кулактары кадимки жашоо образын жүргүзүүгө эч кандай тоскоолдук жаратпай турганын, өзүнүн байкашынча угуусунда деле өзгөчөлүктөр сезилбегенин белгилеген. Булак Ком, Чекит Пресс.